Ата, Мария андан көп нерсе жашырганыбызга аябай капа болуп жүрөт. Ушундай улана берсе экөөбүздүн ортобуз бузулуп калчудай. Ага түшүндүрүп айтсак болбойбу? Туура айтасың. Бирок сен түшүнө элек бир жагдай бар. Мария өтө динчил кыз. Мен сени энеңдин таасиринен куткардым. Бирок Марияны азырынча толук чыгара элекмин. Эгер Мария абалды билип калса барып башка динчилге айтып коет. Ошондо биздин пландарыбыздын баары бекерге кетет. Бир аз чыда. Бир күн келет, Мария да динчилдиктен баш тартып калар. Анан биз ага бир милдет жүктөйбүз. Сөзсүз. Аны жөн эле окутуп жатам дейсиңби? Ал да цивилизациялуу жана маданияттуу дүйнө үчүн иштей турган болот. Бирок аял болгондуктан анын уюмубуздун стратегиялык пландоо бөлүмүнө ала албайбыз. Бирок динчилдикти жоюу үчүн аракет кылат. Аны мен Түркия үчүн даярдап жатам. Бул сүйлөшүүлөрдү угуу мен үчүн абдан пайдалуу болду. Демек атам жашыруун пландарын менден жашырып жүргөн турбайбы? Кызык. Ал жашырган нерсе эмне болду экен? Саат 10 болгондо зал толуп калды. Тешиктерден залды карап жаттым. Таң калыштуу, тынчтык өкүм сүрүп турду. Жогорку деңгээлде уюштурулган жыйын. Эшиктен киргендердин баарын жеке-жеке көрүп жаттым. Аттары катталып жатты. Батыш өлкөлөрдүн баарынын өкүлдөрү келген. Мындан тышкары Египет, Иран жана таң калыштуусу Сауд Аравиядан да катышуучулар бар экен. Сирия, Ирак жана Туркиядан келгендер болсо кыйла жаш экен. Өлкөлөр жана алардын өкүлдөрүн тизме аркылуу бирден тактап чыгышты. Эң кызыгы, динсиздешүү аракетинде өнүккөн өлкөлөр менен артта калган өлкөлөр бир жыйынга чогулушуптур. Жыйын Франциянын өкүлү тарабынан ачылды. Ал алгач конокторго урмат менен учурашып, жакшы сөздөрүн айтты. Андан соң бир аз катышуучу менен сыймыктанаарын айтып, иштин ийгиликтүү жүрүп жатканын мисалдар менен бекемдеди. Ислам өлкөлөрүндөгү аялдар мурдун да көрсөтпөчү экен. Эми болсо эркектердин алдында йога кийимдерин кие башташканын билдирди. Бул маселеде Түркиянын алдыңкы орунда экендигин баса белгилеп мактап өттү. Ислам өлкөлөрүндө эмне иш аткарышканын кайра-кайра айтып жатты. Пайыздык үстөктү мыйзамдаштырды. Спирт ичимдиктерин болсо бизден да көп ичишет. Көрсө алардын маданияттык жеткирүү критерийлери арак, пайыздык үстөк жана аялдардын жалаңачтануусу экен. Иранды да бул жаатта мактап жатышты. Шах Мохаммад Пехлевини көкөлөтө даңазалашты. Анын сөзү көпкө созулду. Андан соң кол чабуулар астында трибунадан түшүп кетти. Француз кайра чыкты. Айткандарын толук түшүнө албасам да, акылымда кандайдыр бир маанилүү ойду бергендей болду. Түшүнгөнүмө жараша ал мындай эле. Урматтуу достор, 1789 жыл биз үчүн чыныгы Ренессанс кыймылы болуп саналат. Биз бир топ аралыкты басып өттүк. Эгерде ушул ыраттуу жана туруктуу эмгек жолун уланта берсек, анда араб жана түрк коомдору жакында биздин буйругубузду гана аткара турган абалга келип калат. Биз үчүн чыныгы Ренессанс 1789-жылдагы ыңкылак. Ошол ыңкылап аркылуу биз чиркөөнү ураттык десек болот. Ислам динин да түп орду менен уратат экен. Бирок ислам дининде ибадаткананы кыйратуу жетиштүү болбойт экен. Алардын Куран деген китеби бар. Ал китепти алардын колунан алуу керек. Азырынча Куранды жок кыла элекпиз. Анан биз ыкманы да өзгөрттүм. Жок дегенде Куранга болгон сый-урматты жоготолу дедик. Алдыбызга койгон максаттарыбыздын баарына жетиштик. Бирок муну эмнеге ишке ашыра албай жатабыз, түшүнө албайм. Бул багытта Алжирде, Египетте, Сирияда жана Туркияда олуттуу жылыштар бар. Мустафа Кемал абдан акылдуу мамлекет башчысы. Анын аркасы менен Туркия цивилизация жолуна түштү. Жакынкы келечекте Туркияны Европанын деңгээлине чыгарабыз. Биз аларга автоунаа, учак жана моторлуу техникаларды чыгарууга, заводдорду курууга эч качан жол бербейбиз. Көрөсүздөр, 25-30 жылда чек аралар жоголот жана алар биздин буйругубузду күтүп калат. Ал эми биз бирдиктүү өлкөгө айланабыз. Биз бул өлкөдө сулуулар сынагын уюштурдук. Натыйжада мусулман өлкөсүнөн чыккан түрк кызы Кериман Халиске купальник кийизе алдык. Мен эмнелер тууралуу айтып жаткандарын түшүнүп жаттым. Ачыгын айтсам, жол учурдагы көз карашым менен караганда абдан жогорку чеберчиликте жана таасирдүү сүйлөп жатышты. Бирок чиркөөгө каршы болгондор ишти бузуп жатты. Акыры атам трибунага чыкты, өзүнө ишенген токтоо үн менен сөзүн баштады. Урматтуу достор, бүгүнкү заманбап дүйнө үчүн жүргүзгөн аракеттерибиз, досторубуз,
Айткандай, майда көрүнгөн менен маанилүү кадамдар. Мугалимдер жана жетекчилер арасында да мен динсизмин, ой эркиндигин колдойм дегендер көбөйө баштады. Албетте, биз динсизбиз деп түз айттырбадык, эл коркуп кетпесин дедик. Анын ордуна атеизмин дешти. Алар муну жөн гана пикир катары кабыл алышты. Бул зор жетишкендик, өзүбүздү куттуктоого укугубуз бар. Бул жарыя силердин өлкөлөрдө да дал ушундай жүрүп жатат деп ойлойм. Эми алжирлик досубуз бул тууралуу өлкөсүндө абал кандай экенин кыскача баяндап берсин. Сөздөрү так чыкпаган маңкылдаган үн менен англисче сүйлөп баштаган алжирлик кишинин араңдан зорго угуп жаттым. Бирок айткандары жалпысынан түшүнүктүү болчу. Бизде да абал жалпысынан ушундай эле. Билесиздер, француздар биздин өлкөдө болгон күндө да алга жылыш деген дээрлик болбой жатат. Алжирлик мусулмандардын айрымдары динине бекем карманышат. Алар биздин маданиятыбызды тоого тушпайт. Исламдын күчүнө каршы канча аракет кылсак да майнап чыкпады. Өлкөбүздү куткарып калуу аракеттерин көрүп жатышат. Элибиз, айрыкча жаштар, француздарга абдан суктанып келишет. Бирок биз каалагандай динин таштап коюшкан жок. Ошентсе да биз жакшы кабарым бар. Эгер француздарга болгон суктануу жек көрүүгө айланып кетпесе, анда жакынкы убакта Алжирди француз маданияты толук каптайт. Мындай жагдайдагы бир гана коркунуч: айрым ашынган динчилдерге элге бул француздар дос эмес, көзүбүздү ачалы, мусулман эмес адам бизге дос боло албайт деп үгүт жүргүзүп жатышат. Бул үгүтчүлөрдүн көбүн каралап жок кылдык. Ошентсе да алар дагы деле көп аракет кылып жатышат. Таасири да артып баратат. Динин коргоого мусулмандар кайраттуу ишеним бар. Ошондуктан биз жаштарды динчил адамдарга карата жийиркенүү сезимин ойгото алдык. Келечекте Алжирде араб же дин деген түшүнүк болбойт. Биз диндар адамдарды аң сезимдүү түрдө уктаттык. Албетте, кээ бир жерлерде үмүт акталбай канча күч жумшасак да, кээ бир жаштар динден баш тартпай жатышат. Эгер катуу аракет кылсак, аларды да жеңебиз. Зал дагы бир аз кол чабууларга толду. Тиги наадан араб өз өлкөсүн сатып жатты. Ошол Куран деген китеп чындап эле туура айтыптыр. Албетте, мусулмандан башкасы мусулманга дос боло албайт. Ошол залда мен да муну өз көзүм менен көрүп жаттым. Бул китепти ким жазган болду экен? Максаты так тандаптыр, жыйынтыгы да кынтыксыз. Атам бул ирет сиздерге абал кандай? Деп Египеттин кишиден сурады. Египеттик дагы өз өлкөсүн саткандардын бири экен. Бизде эч ким мен динсизмин деп айта албайт. Айтышпайт дагы. Бирок элдин бир бөлүгү динден кыйла алыстап кетти. Ачык айтышпаганы менен исламдын руху дээрлик жоголгон. Кээ бир байлардын эшигин кайтарган кызматчы бетон үстүндө жатат. Бирок кожоюну ага төшөк салып берүүгө да жарабайт. Эгер ошол адам динине берилген болсо, өзү жегенинен жедирип, өзү кийингенин кийгизип, аны бетондо жаткырмак эмес. Ушундан улам түшүнүп жатсаңыз керек. Коомдогу диний сезимдер өтө солгундап калган. Египет дүйнөдөгү эң эркин өлкөгө айланып бара жатат. Бул биз үчүн абдан кейиштүү. Биз исламды баскынчы дин деп көрсөтүүгө аракет кылсак да, эч ким ага ишенбейт. Анткени чиркөөлөр дагы мечиттердей эле көп курула баштады. Эгерде Хасан аль-Банна пайда болбогондо азыркы абал кыйла жакшы болмок. 2000-жылга чейин дагы эмне болоору белгисиз. Эгер мусулман коомчулугу азыркы ылдамдыкта уюшуп кете турган болсо, абал таптакыр өзгөрүшү мүмкүн. Анткени египеттик жаштардын айрымдары биз күткөндөн алда канча кайраттуу жана бекем чыкты. Алар ушунчалык кыйноолорду көрүштү, өлүмдү баштарынан өткөрүштү. Ошондо да динден баш тартышкан жок. Биз бул абалга таң калдык. Кайгылуу болсо да айтышым керек. Айрым чөйрөлөрдө илгерилөө болсо да, азырынча сиз каалагандай үмүт бере албайм. Бирок биз абдан катуу аракет кылып жатабыз. Андан кийин сөз түрккө берилди. Эми өз өлкөсүн саткандардын катарында түрк өкүлү сүйлөп жатты. Бизде Англиядан басым кечиресиздер жардам жок. Биздин эл батышта укмуштуудай суктанган абалга келип жетти. Исламдын кемчиликтерин тапкан сайын аларды элге жайылтып жатабыз. Элге апийин бердик. Дин үйрөнбө. Үйрөнүп алып амал кылбасаң күнөөң чоңоет дедик. Бул багыттагы үгүтүбүз элдин арасында абдан жакшы кабыл алынды. Эл сабатсыз. Азыр элдин жок дегенде жарымы динди үйрөнбөй эле коелу, болбосо күнөөбүз чоңоет деген түшүнүктө. Изилдөө зарылчылыгын сезбестен укканына дароо ишенип калат. Ошондуктан бизде секуляризм бат эле тамыр жайып кетчүдөй. Исламдан ката издеп жүргөн топ ар күнү бир жаңы нерселерди табууда. Биз болсо ошолордун бир ыкмам менен жаштарга жеткиребиз. Абдан чоң иштерди жасап жатабыз. Сиздерге кыздары бетин жаап жүрөт
деген өлкөдөн өрнөк катары бир гезитти алып келдим. Караңыздар, кыздардын жарымы жылаңач абалда суулар сынагына катышкан сүрөтү чыкты. Куранда денеңерди жапкан кийим кийгиле деген буйругу менен чоңойгон элдин кыздарынын арасынан бүгүн моюну менен колу жең ачык кийинген айымдардын сүрөттөрүн гезит бетине чыгарышы бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик. Эми өлкөбүз биротоло жылаңачтар лагерине айлануу жолуна баратат. Атам, биздин президент Ататүрк так буйрук берди. Коммунизм менен шариятты кайсы жерде көрсөңөр таптап жок кыла бергиле деп айтып калчу. Эл болсо шарият менен исламды эки башка нерсе катары көрүп, шариятты жок кылуу үчүн болгон аракетин жасоодо. Ошол эле учурда исламды да соккуга дуушар кылып жатышканын эле салышкан жок. Досторубуз Ататүрк колдоп ой пикир берип жатышат. Ататүрк Хамди Язар деген бир аалымга Куранды тафсирин жана котормосун жаздыртып жаткан имиш. Ал мындай деп жазыптыр: мен бул тафсир менен котормону араб уулу Мухаммеддин Куранда жазган карама каршылыктарын көрүшсүн жана исламдын көңүлдөрү кайт болсун деп жаздыртып жатам. Эгер муну ишке ашырылса, анда биз чоң жетишикке жеткен болобуз. Абдан купуя иштешибиз керек. Эгер пландарыбыз билинип калса, күйүп кетебиз. Атам, биздин жазуучуларыбыз заманбап болобуз, Туркияны батышташтырабыз деп болгон аракетин көрүп жатышат деп айтчу. Биз абдан жашыруун иш алып бардык, фильмдерди тарттык, жарым жалаңач кыздар катышкан фильмдер, программалар менен элдин көзүн көндүрдүк. Азыр үйдө кыздары дээрлик жалаңач жүрө турган абалга жетишти. Бул жараян бир күндө эле ишке ашып кеткен жок. Бирок укмуш өзгөрүүлөр болду. Биз абдан маанилүү иштерди кылдык. Мусулманды башка мусулманга душман кыла алдык. Бир адам ишенген сөзгө экинчиси ишенбесе, алар дароо душманга айланып калды. Мындай нерсе исламда таптакыр жок да. Биз алардын бири бирине болгон ишенимин талкаладык, укмуш иштерди жасадык. Университеттерде дагы исламды шылдыңдаган хафиздер пайда болду. Биз чын эле абдан аракет кылдык. Динди тамаша кылган иштерди да жүргүзүп жатабыз. Аңгыча залда дагы кол чабуулар жаңырды. Батышташуу үчүн күрөшкөн бардык түрк жазуучулар алкышка арзады. Мен эми бир нерсе дак түшүндүм. Батышташуу дегенин өзү динсиз болуу деген менен барабар экен. Абдылвахап эмне дегенин эми жакшы түшүнүп жаттым. Батыштын никесиз балдары бизди эзип жатат, ишенимибиз менен ойноп жатышат деген эле. Анысы чын окшойт. Никесиз балдар дегендер ар бир өлкөдө бар экен. Атам кайрадан сөз айтып сүйлөй баштады. Чындыгында Туркияда, Иракта, Ливияда, жалпысынан бардык ислам өлкөлөрүндө биз чоң иштерди жасадык. Биздин алдыда дагы бир чоң милдетибиз бар. Мустафа Кемалга англиялыктар тарабынан ар кыл багытта чоң сыйлыктар берилүүгө тийиш. Мына ушундай жол менен түрк элин англиялыктарга карата жакындык сезимин ойготуш үчүн пропаганда жүргүзүлүшү керек. Биздин пландарыбыз бул иштердин баарын өз ичине алат. Эми болсо негизги маселебизге кайрылалы. Күндүн баяндамасын силерге окуп бергим келет. Эгер бул баяндаманын негизинде иш алып барсак, диний чөйрөдө бардык табууларды жок кылабыз. Айрыкча ислам динине тиешелүү табуулар жок болушу керек. Алар бузулмайынча ийгиликке жетише албайбыз. Сүйлөшүүлөр сааттар бою уланды. Ооба, мен эми түшүнө баштадым. Алар диндерди жок болушу үчүн аракет кылып жатышкан экен. Ислам дини, буддизм сыяктуу диндер жок болсун дейли. Бирок биздин динден эмнени каалап жатышат? Чиркөө аларга кандай зыян берип жатат? Акыбети көр дүйнө адамдары деп кыжырдандым ичимден. Атам чогулгандарга бул уюмдун 100 жылдан бери кандайча иш алып барып жатышкандарын айтып берди. Англис, француз, түрк, араб сыяктуу улуттарды кантип көзөмөлгө алышкан, атеизм деген түшүнүктү даңазалабай туруп эле заманбап терминдер аркылуу бул элдердин бардыгын баш ийдирип кандайча жаңы башкаруу системаларын түзүшкөнүн баяндады. Атамдын баары урмат менен угуп жатышты. Анын бул уюмдун ичинде чоң фигура экенин жакшы түшүндүм. Бирок жашыруун, элге билинбеген чоң адам. Атам сөзүн улантты. Устатыбыздын буйругу бар. Айрыкча акылдуу жаштарга өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эгер өлкөңөрдө акылдуу бир балага туш болсоңор, дароо ага жакшылап көңүл бургула. Эгер ал кедей болсо, стипендия, бай болсо, ийгилик сыйлыгын бергиле. Бирок бир нерсени унутпагыла. Ийгиликтүү окуучу өздөштүрүш үчүн алгач анын мектебин жана жетекчилерин көзөмөлгө алышыбыз керек. Мунун эң натыйжалуу жолу бардык тармактарды көп сандаган коомдук уюмдардын түзүү жана ошол уюм жетекчилерине бирден сыйлык берүү. Мүнөзү калыптан элек адамдарга сыйлык деген аталыш менен бир темирден кооздолгон üzүмүн берсеңер болду. Анан дагы расмий салтанат уюштуруп, дүркүрөгөн кол чабуу менен алкыш айтып, мактап койсо ал киши өлкөнүн эң алдыңкы адамдарынын бири.
болсун. Эгер инсандык мүнөзү толук калыптана элек болсо, сыйлык берген уюмдун көңүлүн өзүнө бурууну каалай баштайт. Мына ушундан кийин ал адамды башкаруу оңой болот. Ошол сыйлыктан кийин ал жетекчи сага окуучусун да, мектебин да тапшырган болот. Кандай маселеде бир кеңеш сурай турган болсоң да, ал биздин кызыкчылык үчүн иштей турган болот. Андыктан эмне кылсаңар да сыйлыктардын санын көбөйткүлө, мектептерге коомдук уюмдар аркылуу акчалай да жардам берип тургула. Вай, көрсө атам укмуштуудай акылдуу адам турбайбы? Сыйлык берүү. Ооба, чынында эле акыркы жылдары Германияда сыйлык тапшыруу салтанаты көбөйдү. Атам мени таң калтырганын уланта берди. Экинчи жана абдан маанилүү маселе. Европалык достор, өлкөңөрдүн жетекчиликтерин тез-тез чакырып турушубуз керек. Кимди чакыруу керек экенин силер тандайсыңар. Эгер бир профессор, жазуучу, дарыгер жана башка бирөө биздин идеяларга жакын болуп чыкса, анын кайсы бир өзгөчөлүгүн шылтоо кылып Европага чакырабыз. Ал адам бул жакта маданиятташат. Анан мектептеринде, ооруканада көргөндөрүн айтып чыгат. Мүмкүн болушунча алардын дин маселесинде эскертип үгүттөйбүз. 21-кылымда динге муктаждык жок экенин ишендиришибиз керек. Ар өлкөдө 100 кишиден чакырсак, алгачкы кадамдарыбыз үчүн жетиштүү болот. Кийин аларга бирден ийгилик сыйлыгын берсек, маселе бүтөт. Же болбосо биздин өлкөбүздө ардактуу доктор наамын же медалын берсек, иштин бүткөнү ошол. Демек, чымчык тузакка түштү деген сөз. Болгону ислам тарабынан аң сезими ойготулган киши болбосун. Эгер исламдык көз караштагы адам болсо, андайларга сыйлык берсек да, сарайларды кабыл алсак да, ал баары бир жегич болбойт. Биз берген сыйлыктардан да баш тартат. Бул кандай гана керемет план. Кудай залда терең тынчтык өкүм сүрдү. Бул тынчтык эмнени билдирет болду экен? Мен отурган жерден оң жактагы акыркы отургуч көрүнбөй калды. Баары ошол жакты карап калышты. Кайрадан атамдын үнү угулду. Силер бул маселе боюнча эмне иш кылдыңар? Бизге бир нече мисал менен баяндап берсеңер. Ким экени, кайсы өлкөдөн келгенин түшүнө албай жаттым. Оң тарабымдан бир адамдын үнү жаңырды. Албетте, урматтуу коноктор, урматтуу угармандар, муну сыйлык менен айтып берейин. Революциялар жалаң жазуу же сүйлөө менен гана жүргүзө алышпайт. Эл ичинен үлгү боло турган мисалдарды алып чыгуу зарыл. Мисалы, былтыр көкүрөгүн журналистке көрсөтүп койгон бир кечил аялга сиздер тараптан тактап айтканда Журналисттер союзунун атынан замандын агымына жараша көз карашы үчүн атайын сыйлык ыйгарылды. Газеталар аны эр жүрөк кечил деп аял деп макташты. Бул окуя аркылуу миңдеген жаш кыздарга кайрат бердиңиздер. Биз да ошол жол менен аял укуктары тууралуу тасмада ачык кийинип роль жараткан актриса жаңычыл багытка кадам таштадың деген жүйөө менен Кинематографиячылар союзунун атынан сыйлык бердик. Сыйлык менен эле чектелбей, эр жүрөк азамат денесин көрсөтүүдөн коркпойт деген урагандар менен коштоп шыктандырдык. Ошентип жүздөгөн артисттерге, актрисаларга элден чечинип чыгууга дем бердик. Поп менен болгон сүйүү аттуу роман жазган жазуучу да сыйланды. Поптор каршы чыгып көтөрүлүп кетпесин деп ага карата дагы бир ыкма ойлоп таптык. Газеталарга заманбап поптор поп менен болгон сүйүү романын маданияттуу кабыл алышты. Бул роман пикир эркиндигинин чегинде жазылгандыгын белгилешти дегендей макалалар жаздырдык. Бул сөз айкашы эле попторду басып коюуга жетиштүү болду. Эми кайсы поп каршы чыкмак эле? Чыкса дароо аны фанат дейбиз. Алар мына ушул сөздөн коркушат. Мындай психологиялык ыкманы мусулмандардын дин кызматкерлерине да колдонууга болот. Баарынан мурун бир өлкөнүн элинен аң сезимине кээ түшүнүктүү орнотуп койсоңуз, жеңиш дагы бир кадам жакындаган болосуз. Биринчиси заманбап дин кызматкери, экинчиси фанат дин кызматкери. Бул түшүнүктөрдү биз жараттык. Эми бардык дин кызматкерлери заманбап деп көрүнүүгө аракет кылат. Колунан келенин баарын жасап, өзүн далилдөөгө аракеттенет. Мисалдарды көбөйтө берсек болот. Эң таасирдүүлөрүнүн бири атасыз бала төрөгөн аялды мактоо. Ушундай кылуу менен никени ыйык деп эсептегендердин да никени сыйлоо сезими солгундайт. Бир гомосексуал чыгаруу жана аны мен гомосексуалмын, муну жашырбайм деп айттыруу. Албетте, коом башында катуу каршылык көрсөтөт. Бирок кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин акырындап бул көрүнүштү нормалдуу деп кабыл ала баштайт. Элди ушул ойго ынандырып койсок, жеңиш биздики болот. Батыштыкы болобу, чыгыштыкы болобу айырмасы жок. Бардык диндер жоголот. Ошентсе да кээ бир диндарлар биздин ишибизге тоскоол болуп, кыялдарыбызды кыркып, максатыбызга бут тосуп жатат. Андыктан ишти уланта беребиз. Баарыбыз бир болобуз. Буга жетиш үчүн эң оболу революцияларды туура нукка салыш керек.
Элди акырындап көндүрүп жүрүп олтурушубуз керек. Кыскасы достор, эгер жер жүзүнөн бардык диндер жоголмокчу болсо, бул биздин пландуу, тартиптүү ишибиздин үзүрү менен болот. Эч качан багынбайбыз. Эгер батыш түшүнүгүндөгү достук жана бир туугандык дүйнөгө үстөмдүк кыла турган болсо, анда эч ким укпашыбыз керек болот. Үчүнчү, дүйнө өлкөлөрүнө оор өнөр жайды куруу мүмкүнчүлүгүн эч качан бербейбиз. Алар дайыма монтаж менен алек болуп жашай турган кылабыз. Карагылачы, Туркияда курулмакчы болгон учак заводун Америка алып койду. 1926-жылы учак заводу жабылды. Жөн гана Туркия өнүгүп кетпесин деген ой менен. Американын кылганы биздин кызыкчылыкка каршы келбейт. Үчүнчү, дүйнө өлкөлөрүнүн калкы сөзсүз түрдө биздин өлкө артта калган, дин биздин артта калтырды деген түшүнүккө ишене турган болушу керек. Алардын динсиз башкарып жатканы эч ким акылына да келбейт. Максатыбызга жетиш үчүн бардык ыплас жолдорду колдонуу биз үчүн туура. Үчүнчү, дүйнөнүн калкы. Биз эч качан учак же унаа сыяктуу оор өнөр жайды кыла албайбыз деген нерсеге да бекем ишениши керек. Алар ушинтип айтууга тийиш. Алар керектүү буюмдарын гана өндүрүш керек. Элестетсеңер, миңдеген пахта өндүргөн дыйкандар бир нече жыл бою тынбай иштегенде гана бир учак сатып алууга араң мүмкүнчүлүк табышат. Элдин энергиясы ушундай майда нерселерге сарпталышы керек. Бул аралыкта өнүккөн өлкөлөр ого бетер өнүгүп, социалисттик, заманбап жана прогрессивдүү батыш өлкөлөрүн суктануу күчөйт. Ал эми биз ал өлкөлөрдүн артта калгандыгын ислам динине шылтоолоп койсок иш бүттү дей бериңиздер. Аялдарды жылаңачтоо аракеттерибиз да жакшы натыйжа берүүдө. Унутпагыла, өсүп өнүгүү деген аталышка таянып аялдын башын ачтырууга жетишсеңиздер, кийин анын ич кийимдерин да чечтирүүгө күн келет бир күнү. Баары бизге жараша болот. Урматтуу меймандарыбыз, таарынышпасын. Эгер биринчи биз үлгү болуп өнүксөк, сиздердин өлкө биздики, биздин өлкө да силердики болот. Бул сүйлөшүүлөрдүн аягы көрүнчүдөй эмес. Отура берип такыр эле жүдөп кеттим. Атамдын пландары болсо аягынан чыкпай койду. Ким башкарып буйрук берип жатса да абдан так эсеп менен кемчиликсиз тарбиялап, эң жогорку деңгээлде үйрөтүп койгон экен атамды. Акыры алар тыныгуу жарыялап, бир нерсе ичип-жеш үчүн залдын арт жагына өтүштү. Менин дагы курсагым курулдап, аябай эле ачкан болуп калган экенмин. Анан да ушунчалык суусаганымдан башым айланып кулап кала жаздадым. Мындан ары чыдай алгыдай эмесмин. Карасам, сахна жакта эч ким жок. Ордумдан тура калып, сахнанын артындагы эшикти көздөй чымын-куюн болуп чуркаган бойдон жөнөдүм. Атамдын ниетин түшүнгөнү менен коркуп калдым. Болгон окуяны апама айтып бердим. Апам болсо, булар көбүнчө ислам өлкөлөрүнө тийишип жатышат, деп анчалык деле маани бербей койду. А мен 2 күн өзүмө келе албай жүрдүм. Демек, дүйнөгө динсиздик өзүнөн өзү эле келбеген турбайбы? Бул үчүн күнү-түнү иштеп, динсиздикти жайып жаткандар бар турбайбы? Демек, коомду ичинен ириткен бир уюшкан топ бар турбайбы? Ошолордун ишинин акыбети кайтып жаткан турбайбы? Элиза деген чиркөө кызматкери болгон кечил аялга бардым. Мага исламдан бир ката таап бериңизчи дедим. Албетте жагдайды түшүндүрүп бердим. Ал болсо мага исламда эркек аялын көрбөй туруп эле бирге болот деген аят бар имиш. Аял күйөөсүнүн алдында да жамынган абалда жүрөт экен. Мына сага күлкү, ушул жетет сага деди. Дароо Абдылвахапка Чуркап барып жагдайды айтып бердим. Ал мага ушунчалык боорооруп, күйүмдүү көз караш менен карады эле дагы эмнеге кабылып калдым деп түшүнбөй таң калдым. Бул ирет Абдылвахап кыскача гана жооп берди. Мария айым, сиз билимдүү, университетте окуган жаш кызсыз. Ушундай ойдон чыгарылган сөзсүз кара ниет динчилби, динсизби, атайын каралоо менен алектенген дин душмандары гана таратат деп ойлободуңузбу? Ошондой дагы нерсе болчу эле. Ислам түгөйлөрдүн бири-бирине жабык болушун эмес, бири-бирине жагымдуу көрүнүшүн, өз ара ырахат алуусун, табият берген кооздукту жашырбоолорун сунуштайт. Жубайлар бири-биринин жанында кааласа кийим да кийбей жүрө алышат. Демек, сизди дагы туура эмес маалымат менен жөнөтүп жиберишкен экен. Таң калып эле калдым, уялып жаман абалда болдум. Дароо үйгө келип, бөлмөмө кирип кеттим. Абдылвахаптын алдында уят болгон абалым жүрөгүмө катуу тийди. Абдан ыйладым. Ыйлап жатып эле уктап калыпмын. Ойгонгондо апам баш жагымда отурган экен. Апамды кучактап алып ыйлап жибердим. Түшүнөсүңбү, апа?
Жөн гана бир мусулмандын алдында кандай басымдым, күлкүлүү абалга туш болдум. Поптор менен кечил аялдар исламды четке кагууда ушундай үстүртөн айтылган маалыматтарга эле таянып жатышабы? Таң калдым, апа. Эмне кыларымды билбей калдым. Эгер Мехмет христиан болбосо, орто жолдо калам. Ансыз жашоом жок. А поптор берген маалымат менен Мехмет христиан болбойт. Ошол учурда башыма бир жаңы ой келди. Дароо төшөктөн туруп терезенин алдына барып токтодум. Апама бурулуп эмоциямды жашырбастан айттым. Же болбосо мага чыныгы акыйкат жолду көрсөтүшсүн, же мен чиркөөгө каршы чыгып биротоло чиркөөнү таштаймын. Кудай сактасын. Эмне деп жатасың, Мария? Сен андай нерсени кыла албайсың. Мен сени жакшы билем. Сен бир варвар мусулман үчүн Ыйсанын, Мариямдын көңүлүн оорутпайсың. Кудайдын ырайымынан айрылбайсың. Ыйык китепти бир эркек үчүн сатып жибербейсиң. Апамдын мындай сөздөрү мени өзүмө келтирди. Чын эле, эмне эле оозума келгенди сүйлөп жатам? Албетте сатпайм, апа. Сен менин мындай ой келди айткан сөздөрүмө көңүл бурбай эле кой. Болбогон эле нерселерди сүйлөп жатам. Жанымдай көргөн поп мырзага аябай ачууланып турам. Тоо кыл, Мария. Поп мырзага карата мындай жаман сөз айтпа. Добушумду көзөмөлдөй албай кыйкырып жибердим. Апа, мен поп мырзага жаман сөз айткан жокмун. Азыр болгон ачуумду кармай албай жатам. Өзүмдү кармай албай жатам. Ойлоп көрчү, жөп-жөнөкөй бир мусулмандын алдында мени басынтып, шылдың кылып жатат. Адам бол, ачууң менен анчалыкка барба. Ошондой болгон күндө деле поп мырзаны шылдыңдоого акың жок. Апа, мени ошол поп да, ошол кечил аял да шылдың кылышты. Мен ачууланбаганда анан эмне кылам? Элестетиңизчи, мен абийир, ар-намысымды бир мусулмандын алдында тепселеп жатышат. Бирок эртең башкы кечилге, ошол учурда эшиктен кирип келаткан атамды көрдүм. Ал бул болгон окуядан кабардар эмес болчу. Бирок менин попко каршы чыкканыма күбө болуп калыптыр. Көңүлү ачылып калгандай, кубанычын жашыра албай, мыйыгынан күлө тиктеп, бир чети апамды шылдыңдагандай түр көрсөткүсү келдиби айтор мага карап сүйлөп жатты. Туура айтасың, кызым. Толугу менен туура айтасың. Поптор менен башка дин кызматкерлерине бир акыл насаат айтсаң, алар сени дароо жектеп чыгышат. Сенден жаман киши жок болуп калат. Аларды карасаң, ар бири өзүнчө бир кудай болуп алышкан. Атамдын сөздөрү да мени кыжырдантты. Бирок унчукпадым. Ал түнү уйкум качты. Бир аз эле көзүм илинип кетсе, түшүмдө Абдылвахаптын алдында кызарып турганымды, уят болгонумду көрчүмүн. Акыры башкы поп менен жолугушууга мезгил жетти. Жүрөгүм толкундануудан катуу согуп жатты. Кызык, мага кандай акыл айтат, эмне дейт бул экен? Мына кызык, деп ичимден ойлоп жаттым. Куранда айтылгандай, мен исламда жаңылыштык издеп жатам. Көп өтпөй башкы поп келди. Ордумдан туруп тосуп алдым. Отур, деди жумшак гана үн менен. Мен отурдум. Баарын баштан аяк айтып бердим. Ал сабырдуулук менен угуп турду. Угуп бүткөн соң каткырып күлүп жиберди да өзүнө ишенген түрдө мындай деди. Кымбаттуу Мария, сен жөн гана маанайыңды түшүрүп алыпсың. Мен сага ушунчалык мыкты маалымат берем, сен сөз кылып жаткан тиги жигит сенин алдыңда жооп бермек тургай сүйлөй албай калат. Чын айтасызбы, поп ата? Кудай өзү сизди сактасын. Сиз мени абдан кубанттыңыз. Эң биринчи кыла турган ишиң ошол бала менен Куран тууралуу талаш. Ыйык китеп бар кезде Кудай дагы бир китеп жиберет беле. Мухаммед болсо Инжилден алган ошол Курандагы сөздөрдү, алар муну аят деп аташат. Сенин биринчи кадамың дал ушул болушу керек. Бул маалымат мага абдан кызыктуу сезилди. Абдылвахап буга жооп бере алышы мүмкүн эмес. Эми Мехмет унутта калды. Менин жаңы бутам Абдылвахап болду. Бирок бир маалда жүрөгүм түптөлүп, коркуу каптап сурап жибердим. Поп ата, эгер Абдылвахап мунун дагы туура чечимелешин айтып берип койсочу? Айтып бере алышы мүмкүн. Бирок мунун логикалык түшүндүрмөсү болбойт. Ооба, туура айттыңыз. Аллах Инжил турса дагы бир китеп жөнөтпөк беле, дедим кубана. Негизи бомба эми болот. Исламда аял жарым инсан деп эсептелет. Эки аялга бир эркек күбө болуу маселеси бар. Бир эркектин жанында эки аялды күбө катары көрсөтүшөт. Мухаммеддин философиясында эки аял бир эркекке барабар деп саналат. Чын элеби? Куран ушуну айтып жатабы? Так ошондой. Куранда аялдарга карата дискриминация мамиле бар. Мына, эми Абдылвахаптын ордуна отургузам. Артта калган Абдылвахап мындай аялдарды кемсинтүүгө кантип көз жумган? Башкы попко кандай ыраазычылык билдирип чыгып кеткенимди эстей албайм. Кубанганымдан машинаны кандай айдап бара жатканымды да байкабай калдым. Түз эле Абдулвахапка тарапка жөнөдүм. Оюмда жеңишимди элестетип бара жаттым. Аз жерден кырсыктап кала жаздадым.
Ушунчалык толкундагандыктан машинаны айдап чыкканда кол тормозду түшүргөнүн да унутуп коюпмун. Жатаканага келгенимде Абдулвахапка эшиктен кире беришинен жолугуп калдым. Мени көрүп аябай таң калды. Эмне болду, Мария айым? Дагы эмне болуп кетти? Бул жолу сен шок болосуң. Сен кааласаң бир кафеге барып сүйлөшөлү. Кафе дейсиңби? Жок, болбойт. Келиңиз, баягы эле жатакананын залында сүйлөшөлү. Ичимден эми көрөсүң дедим. Жүрөгүм өзүмчө эле элеп-желеп болуп жатты. Мындай карама-каршылыктын эч нерсе менен түшүндүрүүгө болбойт эле. Абдулвахап Куран Аллахтын сөзү эмес, муну билесиңби? Ал шылдың аралаш. Ыя, ошондой бекен. Аны кантип таап чыктыңыз? Инжил Аллахтан келген китеп деп ишенесизби? Албетте ишенем. Инжилдин түп нускасы Аллахтан келген деп ишенем. Эгерде Аллахтан келген болсо, эмне үчүн Аллах бир китепти бергенден кийин кайра Куранды дагы жиберди? Сиз Забур менен Тооратка ишенесизби? Албетте ишенем. Анда эмне үчүн Забур бар кезде Тоорат келди, Тоорат бар кезде Инжил келди? Ошол учурда башыма балка тийгенде катуу ооруп чыкты. Эмне деп жооп береримди билбей калдым. Жөн гана унчукпай калууну туура көрдүм. Ал болсо сөзүн улантты. Тоорат бар кезде Инжилдин келиши, Инжил бар кезде Курандын келиши — бул Аллахтын мыйзамы. Мисалы, 10 осуят бар кезде 50 осуят түшүрүлгөн. Забур бар кезде Тоорат жөнөтүлгөн. Аллах ар бир үммөттү өзүнчө шарият менен, башкача айтканда укуктук жоболор менен сынаган. Негизги принциптер Адам пайгамбардан бери бирдей. 5-классты аяктап 6-класска өткөн окуучу жаңы сабактарды окуйт, башка суроолорго жооп берет. Бирок тамгалар негизги жазуу эрежелери ошол эле бойдон калат. Бул теманы тегерегинде жок дегенде 5 китеп жазса болот. Азыр эле ушул жерде бир нече мүнөттө мунун баарын айтып берүү мүмкүн эмес. Бирок мына бул чындыкты билишиң керек. Куран өзүнүн мурдагы бардык ыйык китептерин өз ичинде камтып турат. Куран Инжил менен Тоораттын толуктоосу сыяктуу. Бирок адамдар Аллахка каршы куулук кылып, Забурду да, Тооратты да, Инжилди да пенделик кызыкчылыгына жараша бурмалап салышты. Аллахтын китептерин бузуп, өз каалоолоруна, өз табитине ылайык өзгөртүп салышкандыктан Аллах ар жолкусунда кулдарына жаңы буйруктар менен жаңы китеп жиберип турган. Бирок Куран эч качан бурмаланбайт. Анын коргоону Аллах өзүнө алган. Баары мен ойлогондой болбой калды. Абдулвахаптын түшүндүрмөлөрүнөн кийин ага каршы айта турган сөз таппай калдым. Анан башка суроону бердим. Анда мурас маселеси тууралуу айтып берчи. Эмне үчүн исламда мурас аялга бир үлүш, эркекке 2 үлүш болуп берилет? Бул исламдын аялды жарым адам катары караганына да туурабы? Башым зыңылдап ооруп чыкты. Эки жагымды карадым. Узун залдын терезесинин жанында окмуш гүлдөр өсүп турат. Жарыгы өчкөндөй бозоргон жан дүйнөмдү жаратылышта атайылап кабыл албай жаткандай. Андагы гүлдөрдүн көркөмү көз жоосун алат. Креслодо отурган Абдулвахап токтоо үн менен жооп кайтарды. Мени көңүл коюп угушуңузду суранам. Бул маселени бир нече сүйлөм менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Ислам дини боюнча аял материалдык жактан эч кимди багууга милдеттүү эмес. Муну жакшы түшүнүңүз. Аял эч кимди багууга милдеттүү эмес. А дегенде ушул эркиндикти түшүнөлү. Аял психологиялык жактан да эркин жан. Ал материалдык түйшүктү ойлобойт. Ал баласынын каражатын да, күйөөсүнүн чыгымын да камсыздоого милдеттүү эмес. Бир үй бүлөдө бир тууганды элестетели. Бири эркек, бири кыз. Экөөтөн сүйгөн адамдарына баш кошуп үй бүлө курду дейли. Алардын ар биринин 3төн балдары бар деп коелу. Эки тараптын тең карыган ата-энеси бар. Эркектин үй бүлөсү мындай: 3 бала, 1 жубайы, өзү жана ата-энеси баары 7 адам. Бул 7 адамды багуу милдети эркек баланын мойнунда. Ал эми ошол эле үй бүлөдөгү кыз бир туугандардын эч кимди багууга милдеттүү болбойт. Эгер кыз бай, ал эми ата-энеси жакыр болсо гана аларга каралашуу зарыл болот. Аял үй бүлөдө мээрим булагы болуп милдетин моюнга алат. Эгер ал мындай мүмкүнчүлүгүн жоготсо же ага шарт түзүлбөсө, башкача айтканда үй бүлөнү багуу милдети да жүктөлсө, анда үй бүлөдөгү эмоционалдык тең салмактуулук да жоголот. Аялдын көңүлү үй бүлө түйшүгү тууралуу ойлоно баштайт. Анда анын мээрим канаты кыркылат. Аял ижарага акысын, азык-түлүктү кантип табам деп ойлонбошу керек. Бул жоопкерчилик эркектин мойнунда. Эми өзүң айтчы, ушундай шартта эркек менен аял эмнеге мурасты бирдей алууга тийиш? Эгер тең бөлүштүрүлсө, ооба, бул теңчилик болот албетте, бирок сенин оюңча бул адилеттүүлүкпү? А күбөлүк маселесичи? Күбөлүк маселесинде эмне бар экен?
Бир эркекке каршы эки аялдын күбөлүгү талап кылынат экен. Бул да аялды жарым адам катары көргөндөн уламбы? Чын элеби? Акыл үйрөткөн мугалимиңер ошентип айттыбы? Силерге чындап эле боору ооруса болот. Ар дайым жаңылыш түшүнүктөргө алданасыңар. Карап туруңуз, урматтуу Мария айым. Ислам силер ойлогондой дин эмес. Азыркы мусулмандар жашап жаткандай дин дагы эмес. Бир нерсени Аллахтан жакшыраак ким түшүндүрө алат? Бул маселе боюнча Аллах мындайча түшүндүрөт. Эгер эки эркек болбосо, андай учурда күбөлүккө өтүүгө өзүңөр ылайык көргөн бир эркек менен эки аял. Бирөөсү адашса, экинчиси аны түздөйт. Көрдүңүзбү, бул жерде эки аял күбө болот. Анткени бирөөсү адашса, экинчиси эскертип түздөп турат деп айтылган. Бул жерде сөз эске салуу жөнүндө болуп жатат. Аял киши эркекке караганда өтө назик, балдар менен көп алектенгени үчүн унутуп калышы ыктымал. Ошондой эле аял киши сезимтал жан, ой пикирин эмоцияга жараша бурмалап жибериши мүмкүн. Бул аят ыйман маселесинде да чоң сыноо. Ооба, аялдар назик, алар сезимге жетеленип же унутуп калуусу мүмкүн. Бул шарт айрым гана маселелерге тиешелүү. Эгер чындап эле аял жарым адам деген көз караш чын болсо, анда ислам өкүмдөрүн аткарууда да аялга башкача мамиле кылуу керек болот эле. Маселен, ислам боюнча кимдир бирөө башка адамды өлтүрсө, ага өлүм жазасы берилет. Эгер аял жарым адам деп эсептелсе, анда эркекти өлтүргөн менен аялды өлтүргөн адамдарга ар башка жаза берилиши керек болушу мүмкүн эле. Кандай болсо да аял жарым адам, жаза да жарым болсун деп жазалоо да башкача болору ыктымал эле. Бирок исламда андай эмес. Аял кишини өлтүргөнгө да, эркек кишини өлтүргөнгө да бирдей жаза колдонулат. Көрүп жатасызбы маселени? Силерге башкача өңүттө чечмелеп түшүндүрүп жатышат. Жада калса, кээ бир учурларда жалаң аялдын күбөлүгү жарактуу, ал эми эркектин күбөлүгү жараксыз болгон учурлар бар. Кандайча? Эркектин күбөлүгү жараксыз боло турган учур болобу? Ооба, маселен, эмчектеш бир тууган маселесинде эркектин күбөлүгү жарабайт. Мындан тышкары, аялдарга гана тиешелүү айрым өзгөчө жагдайлар аялдын күбөлүгү 1000 эркектин күбөлүгүнөн жогору турат. Болбойт, мени мынчалык басымды алышпайт. О жараткан, мен өлгүм келип жатат, өлгүм. Өзүмдү кармай албай бул жолу үнүмдү катуу чыгарып ыйлап жибердим. Абдулвахап менин бул абалыма таң калып калды. Эмнеге ыйлап жатасыз, Мария айым? Сизге кандай жардам берейин? Жок, жардам бере албайсың. Сен мага жардам кыла албайсың. Мен өз динимди сенин алдыңда коргой албай жатам. Курандын алдында эч нерсени коргоо мүмкүн эмес. Сиз күнөөлүү эмессиз. Куранга каршы чыгууга болбойт. Андай согушта баары утулат. Андан тышкары, бул ишеним маселеси. Бул жерде акылга орун жок. Мынчалык ойлонбоңуз, Мария айым. Мусулман болуңуз. Инжилге да, Ыйса пайгамбарга да, Мариям энебизге да кайрадан ишениңиз. Эмнеге өзүңүздү мынчалык кыйнайсыз? Эми болсо өзүмдүн диний проблемамды менин диниме ишенбеген бирөөгө айтып түшүндүрүүгө аргасыз болуп калдым. О Кудайым, бул эмне деген кордук деп ыйлаганымды да токтотууга аргасыз болдум. Андан кийин бир нече сөз сүйлөөгө араң жарадым. Мен мусулман боло албайм. Абдулвахап, сенин алдыңда өзүмдү кемсингендей сезгеним үчүн катуу соолуктап ыйлап жибердим, дедим. Мунун эмнесине ыйлайсыз, Мария айым? Эгер менде диний билим болбогондо, мен да сиздин алдыңызда жооп бере албаган абалда калмакмын. Бул сизге гана тиешелүү эмес. Башкы чиркөө кызматкерин алып келсеңиз да, исламды жакшы билген адамдын алдында жеңилүүгө аргасыз болот. Ошондуктан кайгырбаңыз. Жооп бере албаган сиз эмессиз. Сизге аны эң жогорку дин таңууланган чиркөөнүн окутуулары. Мындай басынган абалга кабылганымдан улам ыйлоодон өзүмө келе албай жаттым. Бирок дагы деле баш ийгим келбеди. Акыркы күчүмдү топтоп дагы бир чабуул жасайын деп суроо узаттым. Эгер сени биздин попко алып барсам, аны менен талкууга даярсыңбы? Албетте, талкууга даярмын. Бирок баарын билем деп айтпайм. Эгер билген маселелер боюнча суроолорун берсе, сөзсүз жооп берем. Исламга тийиштүү болбогон дооматтарды келтирип, жалаа жабышына жол бербейм. Андай болсо оозун жабам. Куруу жалаа жапкан күндө деле анын айткан сөздөрүнүн эч канча мааниси болбойт. Болгону каршылык көрсөтүү үчүн сүйлөгөн болот. Суранам, биздин дин кызматкерлерибиздин мазактабаңыз. Тескерисинче, мен сизден суранам, мазактоо болчу беле? Шексиз алардын арасында да чынчылдар бар. Биздин айтканыбыз бул темада күнөөсүз немисче же англис дин кызматкерине эмес, биздин динибизге жана Инжилге жалаа жапкандарга гана айтылат. Бул кандайча? Инжилди заманга шайкеш келбейт деп өзгөртүштү. Туура эмес түшүнүп албаңыз. Биз немис элине же бардык попторго карата айткан жокпуз. Христиан динин туткандарга да эч кандай сөзүбүз жок. Аллах, Куран чындык,
өзгөртүлгүс жана кыяматка чейин күчүндө боло турган акыркы китеп деп буйрук кылынгандыктан биз Куранга ишенебиз. Өзгөртүлбөгөн Инжилге да ишенебиз. Ошондуктан бул жерде биз эч нерсе жоготкон жокпуз. Суранам, мындан ары мындай сөздөрүңүздү көтөрө албайм. Поптун жолугушуу убактысын алайын. Эмне айткың келсе ага айт. Биз түшүнүшүп коштоштук. Үйгө келсем атам өтө ачуулуу экен. Кызматчы баланы кууп жибериптир. Анын адамдын күлдүргөн кылык жоруктары бар болчу. Керек болсо кийин айтып берем. Ошол эле күнү үйгө жаңы кызматчы алып келиптир. Эмне үчүн муну кылдың ата десем, ал кызматчы бала өзүнүн досунун баласы экенин мойнуна алды. Катуу таң калдым. Эмне себептен экенин билбейм, бирок кечээки жыйынды жашыруун угуп алганымда атама айтып коюшум керектигин ойлондум. Бирок атамдан коркчумун. Ошого карабастан корксом да айтууну чечтим. Жаңы кызматчыбыздын аты Вера экен. Верага 2 кофе жасап берүүсүн айттым да атамдын иш бөлмөсүнө кирдим. Кел, сулуу кызым, олтурчу бул жерге. Ата кыз болуу бир аз ырдашып коелу. Акыркы күндөрү маанайың начар болуп жүрөт, деди атам. Туура айтасың ата, чындыгында маанайым аябай түшүп жүрөт. Ханс үчүнбү? Кудай сактасын. Ханс менин жашоомдон биротоло чыгып кеткен ата. Сен билесиң да азыр Мехмет бар, жакында келет. Ханс Американы көздөй кетти деп мындай кылып жаткан болсоң билип кой, мен аны шашылыш түрдө өзүм жөнөткөм. Бир кат жеткирип бериши керек болчу. Ата, өзүңдү кыйнава, Ханс мени такыр кызыктырбайт эми. Бир аз унчукпай туруп калдык. Анан теманы башка багытта улантканга аракет кылдык. Ата, эстеп турганымдан сурайын дедим эле. Сен Инжилден кантип баш тарттың? Өтө жөнөкөй, замандын талабына жооп бербей калганын байкадым. Демек Кудайдан түшкөнүнө ишенбейсиңби? Албетте ишенем. Андай болсо сен Кудайга ишенесиң? Ишенем. Абсолюттук атомдук элементке, элементтик клеткага айланткан, хромосомдорду ушунчалык тактык менен тартипке салган бир улуу күч бар. Анда ал ката кетирет деп кантип ойлоп жатасың? Ал ушул доорго эмне керек экенин билбей калмак беле? Жок ата, сен Инжил Кудайдан келгенине ишенбейсиң. Эгер ишенсең, табият 8 миллиард жылдан бери бир эле тартипте иштеп жатканы, бул укмуштуудай гармония Кудай тарабынан уюштурулганына да ишенет элең. Мындай кемчиликсиз тартипти жараткан Кудай жиберген динде катачылык болмок беле? Карачы, мени капа кылып жатасың. Мен сени атеист болот деп ойлоп жүрсөм, сен кандай суроолорду берип жатасың? Эгер Инжил Кудайдан келген болсо жана Кудай сөзсүз